Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, КМШ мамлекеттик жана Евразия сыйлыгынын лауреаты, бир нече эл аралык адабий сыйлыктарга арзыган жазуучу жана драматург Султан Раевдин Топон романы Стокгольмдо, Швециянын Стокгольм шаарында 2017-жылы өткөн эл аралык адабий конкурста Гран-прини жеңип алып, автор Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрик Сенкевич атындагы адабий сыйлыктын лауреат намына татыктуу болгон. Султан Раевдин чыгармалары англис, орус, француз, немец, кытай, түрк, корей, украин, фарси, казак, өзбек жана башка ондогон тилдерге которулган. Анын драмалары Лондон, Москва, Астана, Тегеран, Стамбул, Мюлленхайм жана башка дүйнөнүн көптөгөн сахналарында коюлууда. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Султан Раевдин адам модели жана жан жазасы. Идея, модель, образ. Мезгил биз үчүн ар кандай жомок мифтерди, аңыз уламыштарды, тарых таржымалдарды, икая идеяларды, окуя окууларды муундан муунга сактап, саралуу мурас катары калтырды. Алардын айрымдары адамга жарык маанай тартууласа, кайбирлери кайгыртып, кабыргаңды кайыштырат. Ошолорду окуп адамзатынын азыркы жашоо жагдайы менен салыштырган сайын тарых дайыма кайталанат. Абал трагедия түрүндө, анан фарс шекилинде деген сөздүн эскирбес чындык экенине эрксизден ишенесиң. Көрсө муун алмашкан сайын өткөндөрдүн сабактары унутулуп, улам кийинки урпак мурункулардын жашоо тажрыйбасын кайра баштан жаңыртып кайталай берет тура. Эмне дейсиң? Кудай жашоо турмушту адам табиятын башынан ушундай жаратып коюптур. Эге эмне үчүн ушундай иш жасаганын азыр эми бизге эч ким түшүндүрүп бере албайт. Боолголоп божомол кылгандан башка жол жок. Ошондой олуттуу бир гипотезаны кибернетиктер сунуш кылышкан. Алардын ою боюнча Кудай адам аркылуу бар болгону өзүн өзү, башкача айтканда өз моделин жасаган. Анан калса, алгачкы адамды Кудай өз бейнесине окшоштуруп жаратты деп Библияда ачык эле айтылып атпайбы? Ага чейин ал адам жашай турган айлана чөйрө, жагдай шарт, айталы кургак жер, аба, күн, багдарак, жан-жаныбар дегендерди да белендеп койгону ошол эле ыйык китеп аркылуу жалпыга белгилүү. Ар нерсенин жасалышы адатта дегенде жөнөкөйдөн татаалды карай ишке ашары аксиома. Эгерде ушуну эске алсак, анда кудуреттүү Кудай алгач айбанаттарды жаратып, ал эксперимент аркылуу өз чыгармачылык ишмердигинин эң бир кыйын милдетин аткарууга, адам аттуу ашкан татаал аппаратты жасап чыгарууга даярдык көргөн деп боолголосок болчудай. Атап айтканда, адам Кудайдын модели, айбанаттар адамдын модельдери катары кызмат аткарышкан. Айтмакчы, адамга чейин анын башка модельдери, периштелер да жаратылган. Аларды адамдан артык аруу санаган ой пикир эмнегедир ушул убакка дейин өкүнсүрүп келет. Бул болбогон кеп. Эмне дегенде алар адамдан мурда жаратылган. Демек, жасалыш жасаты ага караганда жөнөкөй, примитивдүү. Ошон үчүн Кудайга да анча көп окшошо беришпейт. Логикалуу ойлонсок ушундай тыянак келип чыгат. Анан кайдан жүрүп периштелер адамда мыкты боло калсын? Баса дагы бир маанилүү жагдай, Кудай периштелерге адамды сыйлап, ага баш ийгиле деп буйрук кылганы Библиянын өзүндө даана жазылган. Люцифер ошон үчүн эгенин бул буйругун аткаруудан баш тартып, анын эркине каршы чыгып атпайбы? Ушул логиканы улай ой жорусак, шайтан адам үчүн эмес, тескерисинче, адам шайтан үчүн модель болгон деп тастыктасак да, чындыктан анча алыстабайбыз. Анткени адамзатынын айрым эркек ургаачылары кийин соңку жашоо турмушунда көп учурда тубаса мүйүздүү шайтанга окшоп өздөрү мүйүздүү болуп калары эмне калппы? Маселенин маңызына келсек, Кудай өз моделин эмне үчүн жасаган деген табигый суроо туулат. Ага жооп бериш үчүн дегеле адатта модельдер эмне үчүн жасалаарын эстейли. Модельдер демейде алардын түп нускасын, прототипин таанып билүү үчүн жасалат. Демек адамдын мисалы аркылуу Савов аксакал өзүн өзү аңдап билгиси келген. Ал адам пендеси аркылуу өзү жөнүндө азырга чейин эмнелерди гана билип билбей атканын элестете бериңиз.
Ras modelder jaratуу kudurеттүү Kudайдын könmüş işmerligi bolgon soň, al adat demek adam menen anın bütkül ukum tukumuna da ötkön. İş yüzünde degili adamzattın derilik müldü madaniyatı, adabiyatı, iskustosu iride jaşoo turmuş görünüşlörün tuuro jana jalpıloo jolu menen alardı modelder arkılуу tiptүү kırdaaldarında tipteştirip kayra jaratuunun natyjasy bolup sanalat. Çın-çınına gelgende adamdan başlap çeksiz alam galaktikalarga çeyin. Büt bardyk nerseler biri-biri üçin model gatary garalary jana oşondoy bola alary aýny kysçyndyk. Sultan Raev'den Jan Jaza jana Topon romandary dal oşondoy jalpy adamzatlyk manidegi oroşon, ruhani modellerden mozaikasy arkылуу adam menen dünýänün adyrkap alan intellektualdyk filosofiýalyk manaýda görkem aňdap bilүү hareketinden ulam jaralgan eksperimentaldyk münözdögi jaňyça çykarmalar. Alarda biz janatan beri aýtyp atkan jaratуучу Kuday, al jasagan adam, şaytan, perişte siýaktуу uňgulu universal obrazlar menen manilik modelder bir top. Alar arkылуу tuýuntulgan turmuşduk mani maňyzlar, kudum kaleidoskoptoguday ulam kubulup, okugan adamdy omal tökmöl oposuz dünýä tuuraluu oý sana okeanyna çumkutat. Çıgarmalarda meýit alytgan köpdegen köýgöýler menen tatal meseleler gozgolgan. Alar çakırgan alban assosiasiýa analogiyalar menen taryhy paralel simbollardan başyň adaşat. Romandardyň aýanty dünýelik adabiýat menen filosofiýadan, dini mifologiýalyk egzoterika menen ar kanday akromatikalyk okuwlardan alıngan orusça kırgızça sarılaş, kıyma çiğme şilteme sitatalarga jyktulgan. Egerde biz adabiýatda güzgügö, alemi anı jaratуучу awtordy narsistke salıştırsak, bul çıgarmaları arkılı Sultan Raev çındygynda da özündögi bolgon tolgon intellektualdyk estetikalik baylyk dasmyany jana жазуучулуктар emetde çöp çırgasyn galtyrbay, çynga çıgaruga hareket kılgany baykalat. An üçin algaçky romanyna Moisey еврей halkyn Egipet tutkundan kantyp kutkargany tuuralуу Bibliýada aýtylgan kadimki aňyz ulamyşdy modellik negiz gatary alat. Ulamyşda Moisey öz ulutdaşlaryň gözden uçgan ýyk Hanan jergesine başlap barış üçin alardy 40 ýyl boyu Erme çölde eriştip жүрgöni jönünde bayandalgan go. Alemi Jan Jaza romanda bolsa Jindikana gamagyndan gaçyryp, imperator ıyık jerge alıp baram dep azgyryp, 6 şerigin 40 gün boyu kakşygan kakır çölde gaňgatat. Aňyzda Moisey Hanaga jetpey düýne salsa, Sultan Raev'din çıgarmasında da imperator ıyık jerdi göre albay, ara jolda göz jumat. Bul jerde imperator ilgerki Bibliýa aňyzynda Moisey kanday rol atkarsa, romanda alda oşondoy rol oýnap atkany aýdan açyk. Iyık jerge ziyarat jasap, jaratkan aldynda aruulan wagtdan uga bel baylagan jindi çalyşlar özlerine jawuşkan aýtylуу taryhy insandardyň ismi menen atalyşyp, çıgarmada gaýsy bir ölçümde oşol prototiplerden tagdyr tarjymalygyny gaýtalaşat. Alar Jetö, imperator, Thais Afinska, Lir, Çyngızhan, Kleopatra, İskender Zulkarnayn jana Gozuçak. Bul ysymda jön jerinden goýulgan emes. Kudayga guldy gurup berilgenini dalildeş üçin anın amiri menen ulu Isakty kurmandyka çalmakçy bolgan Avram jönünde aýtylgan ertegi aňyz ulamyşdy eske salat. Aňyzda Kuday akyrky gözürmemde Avramdy anday kadamdan toktotup, balanyň orduna Gozuçakty sadaka çabuga ruksat beret emespi? Uşuga okşoş okuya ımırkay çagында Gozuçak attуу geyipkerдин başынан da ötkön. Öz atasy menen ögey enesi poyuz jolga taşlap öldüre turgan boluşganda, Kudaydın parmany menen aman galyp, keyinki turmuşduk tagdyry Jindikanaga tuşkylat. Anın üstüne bu ysymdyn başga da ýyk manileri var. Gozu, koy degen janybar jaratylışyndan jogu jok joşmamyn jandyk go. Turmuşda gurmandyk gerek boldu degiçe, demeýde eň birinçili albay kuş sadaka çabylary turgan iş. Oşonduktan Hristiyan saltynda adam zatynyň büt günösüni öz moýnuna alyp, жазыксыз gurmandyka çalyngan Ýesusty da Kudaydın Gozuçagy dep atap alışgan. Sultan Raev'din Gozuçagy da oşol syýaktуу aýypsyz aruu kaharman. Çıgarmada kalgan geyipkerlerde ar kimisi öz ysymyna laýyk ýygarylgan tieşeli roldoryny oýnaşat. Buddizm başlagan bir gatar dini doktrinalarda orun algan reinkarnasiýa jana karma myzamy boýunça denelerine özleri atyny alyp jürüşken taryhy personajlardyň jany oşup,
Ошого жараша тагдыр ташбиштери да алдын ала аныкталып алган. Тамырына ийне сайылып, канга тараган психотроп препараттын таасири мээсине сиңген сайын алар эс масабалга келип, ар кайсыны жөөлүп, түштөрүнө тарыхый прототиптерине байланыштуу окуялар кире баштайт. Автор тарабынан билгичтик менен жасалган мындай модель ага чыгарманы мазмун жана форма жагынан айтарлык байытып адабият маданият таанууга Бахтин тарабынан киргизилген айрыкча маанидеги абдан масштабдуу хронотоп түзүүгө мүмкүндүк берген. Ошон үчүн романда тарыхый окуялар менен азыркы учурда болуп аткандар будуң чаң аралашып, ролдор окурмандын көз алдында кудум абсурд театрындагыдай перипетия немезис калыбында ойнолот. Чыгарманын акырында ар бир кейипкер өз пейил куюна кылган эткенине, кандай жашаганына жана прототипинин кармасына жараша тийиштүү жан жазасын тартат. Улуу чөлдүн Библияда энном, грекче геена, башкача айтканда өлүм өрөөнү же тозоктун ордосу деп аталган чөлкөмүндө романдын финалдык трагедиясы болуп өтөт. Козучак менен Клеопатрдан башка кейипкерлер бүт бойдон жыландын чаккан уусунан өлүм табышат. Тарых барактарында да жана Жан жаза романында дагы Клеопатранын прототиби өзүн жыланга чактырып өлгөнү, аны ошондой чечимге аргасыз кылган турмуштук, саясий, ыймандык, психологиялык кырдаалдар жетиштүү жазылган. Анда азыркы Клеопатра эмне үчүн тарыхый түп нускасына анча окшобой, тагдыр таржымалы башкача чечмеленген, экөөнү жакындаштырган айкын параллелдер жок эсе деген суроо туулбай койбойт. Экинчи Клеопатра Султан Раевка биринчи Клеопатранын тарых таржымалы жана тагдыр ташбиши тууралуу өзүнүн оригиналдуу автордук аңгеме баянын жазуу жана аны романдын жалпы тулкусуна ойдогудай туташтыруу үчүн көп жагынан шарттуу кейипкер, көркөм образдык каражат катары гана керек болгон. Окшоштуктары элдир-селдир, үстүртөн гана. Айтсак, сулуулугуна карап жиндикканадагылар жабыштырып койгон аты сүйүүсү, жаштык тагдыры бийлик төбөлдөрү менен байланыштуу болуп калганы, ийне сайылганын жылаан чакканга окшоштурганы. Мындан башка анын тарыхтагы Клеопатра менен байланыштырган эч кандай деле бекем бир түйүн жок. Тескерисинче ал андай эркек жанду жалап эмес, адеп ыймандуу жарыокер жан, чындыгында жинди деле эмес. Аны бийлик башчысынын өкүмү менен психканага тыгып, сульфазин сайдырып атайлап акыл эсинен айнытышат. Романдын тарыхый пландагы сюжеттеринде Султан Раев Чыңгыз хан менен Искендер Зулкарнайндын кантип каза болгону жөнүндө буга чейин жазылып калган версиялардан айырмалуу өз вариантын сунуштайт. Экөөнүн тагдыр таржымалуу тууралуу автор тарабынан жазылган жаңыча тарыхый көркөм баяндарда алардын жылаан аркылуу ажал тапканы кыйла кызыктуу жана оригиналдуу чечилген. Жылаан бул дүйнөнүн бардык диндери менен мифологияларында айрыкча орун ээлеген анималисттик символ. Анын амбиваленттүү маанилеринин арасында көз өткөн ата-бабалардын жаны көбүнчө жыланга көчөт. Ал ажал, өлүм менен акыр замандын аян белгиси жана ошондой эле жаны, дили аруу адамдардын колдоочусу деген дагы көз караш ишенимдер бар. Автор чыгармасында жыландын образын дал ушул маанисинде колдонгон. Жан жаза романынын ыйык жер көксөп, узак сапарга чыккан үркөрдөй зыяратчы тобу ага жетүүдөн жедеп үмүт үзүлгөндө, өлүм көздөрүнө көрүнүп жиндей башташат. Адам сыяга албай калган жиндилер көркоо жырткычтарга айланышып, өлгөн жол башчысынын сөөгүн кордоп, заараларын ушатып, чуркатып сийишет. Шуркуя Таис Афинская шагырган сөөгү үстүндө шаам-үйүз шайтандай тактеке болуп так секирип бийлейт. Козучакты аңгидей баса калып, жылаңач алаасы менен опоң чычаң накыштап, айбандык кумарышкысын кандырат. Катын позлер Клеопатра сулууну көтөрө качып, аз жерден зордуктап кое жаздайт. Аны козучак куткарып калат. Ал эми каардуу тарыхый өкүмдарлардын атын алып жүрүшкөн Искендер Зулкарнайн менен Чыңгыз хан сөөгөчтү кастардан бешбетер бирин бири өлтүргөнчө урушуп мушташышат. Бу шойком акыр кыяматтын болоор алдын эске салган сыйт. Кутурган жиндилердин ушул вакханалиясы чыгарманын соңунда кулак угуп, көз көрбөгөн тиришимдик көрүнүш менен аяктайт.
Gündüzü kumdu çölдүн куйкаланган ысынган коңулдарда жашынып жатышкан азар түмөн айван макулуктар түнкү түнөгүнөн жабыла келишип ар кайсы жерде тырайып калган жиндилердин өлүктөрүн таң атканча тарпын чыгара кемиришет. Алардын сүлдөрүнөн каш кайта мүлжүгөн куу сөөктөрү гана калат. Бирок эң эле кызыгы бу жандыктар эки адамдын, Таис Афинская менен Лирдин эң аялуу жерине эмнегедир тийишпейт. Муну автор чөл жандыктары эч кимге белгисиз сыр бойдон калтырды дейт. Экөөнүн эң эле эротикалуу жана ашкан сексуалдуу пенде экенин эске алсак, анда алар бу жагынан албетте айвандарга көбүрөөк жакын болушат да. Алар ошо жандыкты сезген үчүн экөөнүн чурайын аяп тийишкен эмес чыгар. Экинчи жагынан дүйнөлүк философияда адамды акча эмес, эрос менен Танатос башкарат деген дагы ой пикир бар. Менимче Султан Раев да ушул ойго кошулат окшойт. Голливуддун айтылуу ужас фильмдерин элестеткен мына ушул үрөй учурган сцена эпизоддор автор тарабынан Золянын натурализмине татырлык дегидей деңгээлде абдан астедил сүрөттөлөт. Түндө болуп өткөн ал апокалипсистен эч кабары жок обочодо кучакташып уктап калышкан Козучак менен Клеопатра эртеси бул көрүнүштөн селт катып, кудайлап кан какшап турушканда императордун куу баш сөөгүнөн өздөрүн таң атканча айландыра курчап кайтарып жаткан чоң жылан жыйрылып чыгат. Жылан ашыктардын аягына оролуп, экөөнү айкаштыра сыга баштайт. Ал бул жоругу менен дили таза, жаны аруу, эки ашыкты эзилишип журулушуп сүйүшүүгө чакыргансыйт. Ушундан улам жылан образынын дагы бир урунттуу мааниси ал фаллостун да символ экени эске түшөт. Айтмакчы, жатыны жинди тарыхый Клеопатра такай жылан менен кучакташып жатып жүрүп, акыры ошого чакырып, о дүйнөгө узаган эмес беле. Ушу сам Козучак менен Клеопатранын көкүрөк дилинде өлүм коркунучу, ургач менен эркектин эротикалык кошулуу лаззаты рахатын күсөө сезими. Анан ал жыргалды таппай, бу жашоодон кантип көз ачык бойдон өтүп кетебиз деген өкүттүү арман гана күйүп жанат. А Козучак болсо Эрос менен Танатос бетме-бет келген ушул көдүрмемде Клеопатра менен түшүндө кантип ышкы кумар ырахатын да чаба курганын, анан ошол жыргалга мас болуп денесинен бырс этип атылып чыккан бел суусун эстейт. Өлүм менен өмүрдүн, ажал менен сүйүүнүн ушул арбашкан айкашында акыры келип, өмүрдү түбөлүк өчүрбөй улап туруучу түпкү кумарлуу кудурет, сүйүү күчү жеңет. Бул улуу сезимди жаны уулуу жыланга оошуп жылан болуп келип, Козучак менен Клеопатранын бутуна оролгон император ойготот. А императорга болсо ал ата бабасынан, демек, түпкүлүгүндө ыйык китепти асмандан түшүрүп, анан жерде аны Моисей уланткан Кудайдын өзүнөн жана башка пайгамбар сабалардан оошкон. Жанжазанын соңунда кумдуу чөлдүн ортосунда жалгыз калышкан Козучак менен Клеопатрага төөчөн кызыр чал жолугат. Ал силер издеген ыйык жер бейишиңер таман астыңарда, демек, жан дил ыйманыңарда деп, экөөнө ушуну тиккиле деп эки көчөт берип кетет. Бул жерде да баягы эле архетип моделдер, ыйык жер, бейиш, Козучак менен Клеопатра, адам менен Эва, көчөт жашоо дарагы. Абышканын көчөт тиккиле дегени жашоо өмүр көчүн улагыла дегени. Төөсүнүн моюндагы коңгуроо зың 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 деп тынбай кагылганы. Акыр заман апатын эскертип, акыл эсиңер менен болгула деп коңгуроо кагып атканы. Архетип модельдердин ичинен бир айырмасы Библия аңызында жылан азгырык шайтан болуп келсе, мында Кудай муздак жыланды да өз мээрим сүйүүсү менен жылытып, жакшылыктын жышааны кылып жиберген. Бул эми албетте казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей автордун чыгармачылык трактовкасы. Чыгармада ар бир жаман иш жасалар алдында же андай жорукчосун болуп кеткен учурда дүйнөлүк адабиятта кеңири кездешүүчү акыр заман, акырет сот жөнүндө эскертип, аян берген жышааналуу белги символдор жыш учурайт. Күн тутулат, ай тутулат, асмандан жылдыз учат, көктөн метеорит түшөт, жылан чагат, коңгуроо кагылат, курт кумурска, карга кузгун каптайт, жана башка дагы ушул сыяктуулар. Ошону менен бирге эле автор романдын идеялык мазмунун ого бетер көп кырдуу, төп сырдуу кылыш үчүн 7, 33, 40, 666 сыяктуу сакралдык сандардын семантикасын колдонот. Ыйык жер издеп чыккандардын саны 7. 7-нин бири Кыдыр дегенди эстесек, анда Кыдыры жол баштаган ошо азаптуу жолдо башкалар үчүн кет башын курман кылган император.
Ал бул жагынан Моисей менен Иисуска да окшошуп кетет. Христиан мифологиясында 7 санынын башка да мистикалуу маанилери бар. 7 сырдын, 7 жакшылыктын, 7 күнөөнүн символу, 7 адамдын дээрдесиндеги жана жамы жан жаратылышка деген мамилесиндеги кайталангыс гармонияны каңкуулайт. Адам тагдыры 7 жылдызга байланыштуу. Дүйнө Кудайдын кудурети менен 7 күндө жаралып бүткөн. Акырында аламдын аялуу гармониясы адамга Григорий музыкасынын 7 авазы аркылуу аян кылынат. Иудаизм ыйык санаган сандардын бири 40 саны. 7 жиндинин 40 күн жолдо жүргөнү бул эми Моисейдин еврей элин 40 жыл чөлдө ээрчиткенин эстетет. Анан дагы акыр кыямат топон суу 40 күнгө созулганынан кабар берет. Романда ошондой эле көз ачык аалым тарыхый Чыңгызханга экинчи жашооң, рух жан жашооң узак болот. Бирок 40 тукумуңа барганда ал бузулат, 40 тукумуң жин оорусуна чалдыгат деп эскерткен жери бар. Дагы бир сырдуу сан 33. Бу сан романдын тарыхтагы Чыңгызхан таржымалы тууралуу баяндалган сюжетинен кезигет. Анда Тем үчүн 12-13 жашка карап, жаңыдан бой жетип калган кезде ата-энеси эркек таналыкка үйрөт деп койнуна жаш туңгут жубанды салып беришкени айтылат. Ошондо биринчи жолу Тем үчүндүн бел суусу бырт атылып, айкашып жаткан жаш сулуунун мойнундагы мончок шурусу чачылып кетет. Сулуу чачылган шурусун терип жоготуп, кайра түгөлдөп санай баштайт. Маржан таш мончоктордун саны 33 болот. Кийин бели катып картайган чагында Чыңгызханга өзү тукумун курут кылып, таш талканын чыгарган туңгут өкүмдарынын жанда жок сулуу өгөй кызын төшөгүнө салып беришет. Ошондо Чыңгызхан кыздыгын алган туңгут жүрөктүн мойнундагы шуру мончогунун саны да 33 болуп чыгат. Чыгарманын автору бул санга эмне үчүн мынчалык маани берип жатат? Анткени нумерология боюнча 33 саны кишиге жакшылык кылуунун, ага таалим тарбия, насаат берүүнүн, үлгү өрнөк көрсөтүүнүн, адамга ыраазылык, ырахат, ышкы тартуулоонун, башкача айтканда альтруисттик баалуулуктун белгиси болуп саналат. Бул сандын ээлери ашкан адилетчил жана жангүйөр боорукер болушат. Кур болуп ыза көргөндөргө жардам берсек деп турушат. Анда инсандардан адатта айтылуу акылман данышмандар, пайгамбар сабалар, агартуучу окумуштуулар, акын жазуучулар жана башка асыл зат адамдар чыгат. 33 саны дүйнөнүн көптөгөн рухий окууларында эзотерикалык маани маңызга ээ. Христиан дининде 33 рух жагынан гүлдөп өсүүнүн жана анын туу чокусуна жетүүнүн символу. Ошон үчүн 33 Христтин жаш курагы. Чыңгызхан тарых таржымалында 33 саны эмне үчүн эки туңгут бикештин ээн тамгасы катары баса белгиленип атат. Анткени алар Чыңгызхандын жашоо маңызы, жан тен кызыгы, өмүр өзөгү, көңүл көксөсү болгон, анын ашынган эротикалык сексуалдык ышкы кумарынын жазыксыз курмандыктары. Чыңгызхан тууралуу айтылган аңыз уламыштарда жана жазылган адабий эмгектерде ушуга байланыштуу мындай бир окуя баяндалат. Чыңгызхан бир жолку узак сапар жортуулунда ат жалында казан асып баратышып, жан жөкөр ноёндорунан бу дүйнөнүн эң кызыгы, ырахат жыргалы эмне деп сураган дейт. Ошондо бири аңуулап куш салганды, экинчиси эрегиште эрлик көрсөтүп намыс алганды, дагы башкасы аргымак минип алчыланганды, айтор ар кимиси өзгөнүнө жакканын айтканда, өкүмдар силер адашып жатасыңар. Бу жашоодо касыңдын канын төгүп, калтардай кылтылдаган катын кыздарын койнуңда буралтып басып жатып, кумарыңды каалаганыңдай кандыргандан өткөн ырахат жыргал жок деген экен. Султан Раев өзүнүн Чыңгызхан жөнүндө аңгемесинде дал ушул версияны карманган. Аңгеменин акырында Чыңгызхан кумарын кандырып катын кылган жаш сулуу баягы тестиер кезинде аны төшөк жыргалына үйрөтүп эркек катарына кошкон аялдын ошол түндө экөөнүн сиңишкен урук насилинен бүткөн перзенти. Демек Чыңгызхандын өзүнүн кара чечекей кызы болуп чыгат. Аны өкүмдар кыздын мойнундагы өзү туңгут хандыгын чапканда мерт болгон энесинен калган 33 мончоктуу шурудан улам тааныйт. Өзүнүн кызы менен сексуалдык катнаш жасап, эротикалык кумарга батуу, бул деген азыркыча айтканда инцест делет. Ырас койнундагы жаш селки өзүнүн кызы экенин Чыңгызхан аны менен төшөк ишин бүтүргөнгө чейин билген эмес. Бу жагдай кайсы бир өлчөмдө ал үчүн алиби да болуп бере алат.
Автор ошондой эле Чыңгыз ханды инцест үчүн жан жазасы катары өз тукумунун колунан жыланга чактырып өлтүргүсү келсе, аны бекемирээк негиздеп өз кызы экенин билип туруп эле ошол иттик ишке барганда кылып койсо, кырдаал бир кыйла курч чыкмак экен. Азыр андай жоруктар биздин реалдуу жашоо турмушубузда деле көнүмүш көрүнүш го. А бул жерде Софоклдун Эдип падыша трагедиясы сыңары баарына тагдырдын тамашасы күнөөлүү сыяктуу болуп калган. Дал ушундай эле кырдаал чыгарманын Лир аттуу жинди тууралуу сюжетинде да бар. Дагы карыса да катын-поздуу калбай, секелек сойку менен жатса, анысы жаш чактагы актриса ойношу экөөнүн ортосунан жаралган өз кызы болуп чыгат. Чыңгыз хандан айырмасы, карыган Лир жаш кызга жарай албай коет. Ал эми 666 санына келсек, а тууралуу романда о кырсыктуу күн, качан гана жер жүзүндөгү адам баласынын саны 6 миллиард 606 миллион 600 миң 66га жеткенде кара жин уйкусунан ойгонуп, акыр заман башталат, адамдар жансыз төрөлө баштайт. Алардын көкүрөгүндөгү шайтан сезими ойгонуп, бу дүйнөнү шайтан жетегине салып беребиз, ойгон деп айтылат. Бул үзүндүдө 6 саны 6 жолу кайталанып, ошондо 666 саны 2 эселенте көбөйтүлүп күчөтүлгөн. Эмне үчүн? Дүйнө жинди канага, адамдар анын пациенттерине айланып, акыр кыяматка аз калган үчүн Библияда бул сан 4 жолу колдонулган. Анын ичинен бир ирет жаңы осуятта 666 саны качандыр деңиз түпкүрүнөн чыгып келүүчү 7 баштуу 10 мүйүздүү апокалиптикалык желмогуздун белгиси катары эскерилет. Бул 7 баштуу желмогуз жер жүзүндөгү баардык калктардын үстүнөн бийлик жүргүзүп, аларды каалагандай калчап башкарып аткан дүйнөлүк саясий системанын символу болуп саналат. Жан жаза китебинде айтылган идеялар Султан Раев тарабынан анын Топон роман притчасында кайрадан интеллектуалдык эстетикалык интерпретациялоонун жана философиялык көркөм жалпылоонун жаңы баскычына көтөрүлүп, универсал антологиялык маанидеги ошол ой санаалар логикалык жактан андан ары карай улантылат. Бул сапар автор планканы абдан бийик коет. Жер шарына алыскы галактика ааламынан көз чаптырат. Ошондой оптикада жер адам баласынын териси сыйрылып, мээ тамырлары сыртка тээп чыккан жумуру башындай көрүнөт. Ал баш муштумдай түйүлүп, чытыраган мээнин кан тамырларындай жарылганы турганын эч ким билбейт. Аны алгач туюму күчтүү айбанат макулуктар гана сезет. Бул образ чыгарманын акырында персоналаштырылып, ал башкарман Кхенин башына айланат. Түшүндө анын азаптуу башы кабыгы сыйрылган кабактай тарс жарылып, ар кайдан жамырап каптап келген чегиткелер мээсин чукуп, тамырларын чубап, кырсылдашып жеп аткан болот. Жүрөктүн ишин алган бул көрүнүш алдыда болуучу ааламдык апатынын аяны эле. Ошентип жер бүткөндө улуу топон суу каптап, дүйнө коргор чабалактап чалкыган суу астында жатып калат. Чалкыган улуу суунун чок ортосунда алакандай кургакта бир үй бүлө, атасы Кхе, апасы Ман, уулу Этих, кызы Дуна, адам аттуудан ушу төртөө гана аман калат. Аралда төртөнөн башка аларды түнү күнү уктатпай, кактабай канын соргон биттер гана жашайт. Айтор жалгыздык Робинзонада жагдайын эске салып, тарыхтагы топон суу андан аман калган Ной жана анын үй бүлөсүнүн таржымалы сыяктуу эксперименталдык экстремалдык кырдаал түзүлөт. Үркөрдөй үй бүлөнүн башчысы Кхе өздөрү турган жайды Ной жери деп атап алат. Анда Библиядагы Эдемди элестеткен бадам багы да бар. Кхе да өзүн ар качан Нойго салыштырып, ошого окшошо берет. Ырас автор роман притчасына архетип модель катары абалкы топон суу аңыз окуясын алып аткан соң, чыгарманын андан аркы сюжетикасын жана мазмундук маани маңызын аңдап түшүнүү үчүн мына ошол түпкү негиздин чоо жайына бир аз башпагалы. Ал кандай? Жараткан адам менен Эваны жасаган жазык үчүн жаннаттан айдап салгандан кийин ал экөөнүн күнөөсү бүт жер жүзүнө жайылып, кишилердин сөгүнө сиңип, кан жанына тамырлап тарай баштайт. Сифтин уруктары, эркектери, Каиндин тукумдары ургачылар менен сиңишип, пенде заттардын жан дилиндеги ыйман руху куурап, пейил куйлары жалаң дене кумарына байланып калат. Алар бузулуунун жер жеберине жеткенченде жараткан топон суу аламатын жиберет. Бул Кудайды унутуп, кумардын кучагында кутурган адамзатынын үстүнөн болгон жараткан эгенин
жаза сот эле. Мына ушундай жазадан соң адам урпактары андан сабак алып эсине келдиби? Жок. Ошон үчүн Султанраевдин романында Кудай аларды кайрадан улуу сууга каптатып олтурат. Кудайдын кудурети жана автордун чыгармачыл эрки менен топондон соо чыгып, эксперимент үчүн дагы бир жолу кал басымдай кургакта атайын калтырылгандардын жашоосу жана тагдыр таржымалы кандай болот? Топон романы мына ушу жөнүндө баян курган көп маанилүү философиялык көркөм притча. Өзүн Ной деп, кайбир учурларда Христ сыңары сезген кейипкер Кхе топонго чейинки жашоосун аркы дүйнө, андан кийинкисин берки дүйнө катары аңдайт. Аркысында ал жер жүзүндөгү акыркы дин адамы, аялы Ман илим менен иришкен ген инженери. Топон суу аламатынан башкы себеби дагы дал ушул генетикага байланыштуу келип чыгат. Миңдеген жыл мезгил аралыгында адамдын ички ресурстары эскирип, азыркы шартка ылайык келбей калды деген жүйөө менен профессор Ян Вильмут баштаган генетиктер жаңыча жасалма адам жасоо идеясын көтөрүп чыгышат. Гениалдуу ген инженери Вильмут акыры жаңы адамдын генетикалык кодун ойлоп таап, өркүндөтүлгөн Homo sapiensтерди генетиктер конвейерлик жол менен өндүрө башташат. Жасалма адамдар дүйнө калкынын жарымынан көбүн түзүп, чыныгы адамдык касиет сапаттар, ыйык ыймандык түшүнүктөр кедерине кетет. Коомдо бүт бийлик жасалма адамдардын колуна өтөт. Аларга каршы чыккандар аяосуз куугунтукталып, сот жообуна тартылат. Кхе да ошондой тагдырга туш болуп, ыйыгы Христке окшоп крест чыгачка мык менен кагылганда кайдан жайдан топон суу тополоңу башталып, Кудайдын колдоосу менен өлүм жазасынан кутулат. Эми аял экөөнүн алдында жарык дүйнөгө жаңы эле көзү жарып келген чүрпөлөрүн чыныгы адам кылып тарбиялап өстүрүү милдети турат. Бирок канча аракет кылышса да, анысынан анча майнап чыкпайт. Кызы да, уулу да улам эсейген сайын эротикалык ышкы сезимдери ойгонуп, сексуалдык кумаргаалоолору күч алат. Этих энеси айтып берген жомоктогу суу перисин эңсесе, дуунасы аңыздагы суучул жигитти күзөп күтөө берет. Ал ортодо Этих бир күнү суу перисинин ордуна деңиз жегинен толкун менен кошо сүрүлүп келген резина аялдын кебин таап алат. Атасынын үйрөтүүсү боюнча аны үйлөп, ошону менен күнү түнү кутурган кумар черин жазат. Анысы ашыкча кыйноодон жешилип, тешилип, жели чыгып ишке жарабай калат. Күткөн суу перисинен күдөрү үзүлүп, резина аялдан айрылып айласы курганда, кан дүргүткөн эротикалык каалоо ышкысына ээ боло албай, Этих энеси Манды баса калып зордуктап салат. Ал андан боюна болуп калат. Ошентип жаңы киши сымактардын эмбрионунан түйүлүп бүткөн бакма баласы Этих жасалма адамдарды уруктандыруу боюнча адис ген инженери Ман энесинин өзүн уруктандырып коет. Бир уят эмне экенин билбеген дуунасы болсо, этеккири келгенин атасына аласын ачып көргөзүп, алзара ушатып атканда артынан аңдоосуз анын эркектик асбабын кармалап эсин эки кылат. Мунун акыры Этих менен дуунанын эрди катын болуп эзилишкен эротикалык жыныстык катнаш лазаты менен аяктайт. Алдагыдай корлукка чыдабай Ман деңизге чөгүп өз өмүрүн сууга берет. Ал эми Этих менен дуунанын эротикалык ышкы кумарынан мүйүздүү бала көз жарат. Идея боюнча топондон тирүү калган бул үй бүлө жалпы адамзаттын микромодели. Чакан үй бүлө улуу сууда упат болгон адам уругун улантууга чакырылган. Иш жүзүндө инцесттин айынан адам эмес, шайтандын тукумун уланта турган мүйүздүү уул туулат. Инцест дүйнөлүк мифологиянын универсал мотиви. Анда урук тукумдун башталышы адатта инцест менен байланыштырылат. Урук тукумду негизделген алгачкы ата баба адамдар бир тууган ага карындаш же эже ини болушат. Кийин урук уланып, канат бутага жайылганда инцестке тыюу салынат. Агерде инцест болчу болсо, анда табигаттын тартиби бузулуп, дүйнө будуңчаң түшүп, ааламдык апат кырсыктар келип чыгат. Султанраевдин топонунда дагы дал ушул архетип модель менен мифологиялык универсал мотив кайрадан кайталанат. Аялынан айрылып, балдарын чыныгы адам кыла албай кыйналган Кхе акырында жалгыз калат. Уул кызы, шайтан небереси уруп сабап, ыйбадатканасын, ыйык китебин, иконасын өрттөп, өзүн ыйыгы Христке окшотуп, улуу суу боюна, жардын кырына крест таргага асып коюшат. Ал ошондон копшолгон крести менен кошо жардан ылдый кулап, топон суу кучагына кетет.
өлүп өчүп бараткан кыялында Ной сыяктуу жердеги айбан макулуктун баарын жуп-жуу менен кемесине салып, деңиз жандыктарын, бүт аалам жан-жаныбарларын баштап алып, жаңы туулган нурлуу дүйнөгө сүзүп бараткан сыйт. А реалдуу дүйнөдө ал үркөрдө үй бүлөсү менен жашаган алакандай аралды, өзү атаган Ной жерин көп өтпөй көлкүгөн улуу топон суу көмүп калат. Ошону менен адамзат тарыхында топон аламаты 3-чү жолу кайрадан кайталанат. Тилекке каршы жараткандын кишилер менен түзгөн түбөлүктүү келишим шартын эскерткен жышааналуу асан үсөн көк желе бу сапар асмандан көрүнбөйт. Ал анткени Кудай өзүнө окшоштуруп жасап алган адамынан, демек өзүнөн өзү да түбөлүккө түңүлгөн сүйт. Ушундан кийин биз эми баарын билип, баарын жаратуучу эгебизге эмне дейбиз? Колунан келбей турган эч нерсе жок. Кудай бул чексиз кудурет. Ошентсе да мен бул эки жаратуучуга, султан менен эгеге Кудай өзү көтөрө албай тургандай оор таш жарата алабы деп суроо узаткым келет. Султан да, Кудай да кийинки чыгармачылыгында ушул идеяны ойлонуп көрүшсө, биз карапайым кишилер жана окурмандар абдан ыраазы болот элек. Адам, анын табияты, купуя табышмагы бул кишини жакшы ниет жана жаркын үмүт тилек менен жараткан кудуреттүү Кудайдын өзү үчүн да көкөй кести көйгөйгө, түбөлүктүү түйшүккө айланды. Адам бул кичинекей аалам деп төгүн жерден айтылбайт да. Акыл эсине кирген кезден тарта адам баласы өзү да тарыхтын бардык кезеңдеринде өзүн өзү таанып билүүгө кезерип аракет кылып келет. Бүт дүйнөлүк адабият менен маданият ушул маселеге арналган. Кыязы бул процесс адамзат өзү жоголгончо боло берчү нерсе окшойт. Ушуга байланыштуу Гарсия Маркестин бир айтканы эске түшөт. Бүгүн жазылып жаткан ар бир баяндын артында адабияттын 10 000 жылы турат. Өзүбүздүн кайгуракта экенибизди, адамзат тарыхынын кайсы чекитинде турганыбызды билиш үчүн Библиянын мезгилинен бери жасалып келе жаткан ушул ишти улантыш үчүн биз ошол байлыктын баарын билип өздөштүрүүгө тийишпиз. Жанжаза жана топон көркөм философиялык притча романдарынын автору Султан Раев дал ушундай убаралуу чыгармачылык изденүү жолунда экени талассыз. Бул романдардын идеялык көркөмдүк курамында дүйнөлүк адабият менен маданиятта эмне болсо, ошонун баары бар. Хаос, архетип, миф, апокалипсис, эсхатология, өмүр-өлүм, сүйүү, зомбулук, азап-тозок, жалгыздык, инцест, түш, аллегория, метафора, символ, семантика, модель, айтор санай берсек ого эле көп. Азыресе 20-кылымдагы батыш адабияты менен маданиятынын абсурд философиясы, абсурд адабияты, абсурд театры, экзистенциализм, сюрреализм, магиялык реализм, концептуализм, Зигмунд Фрейд менен Юнгтун аналитикалык психологиясы сыяктуу авангарддык модернисттик агымдарынын идеялары, дүйнөлүк мифология менен диний доктриналардагы жана экзотерикалык окуулардагы модельдик мотив образдар абдан жыш учурайт. Алардан узун шиттемелер келтирилет. Кейипкерлерин жинди чалыш кылып, алар кыялында өздөрүн адамзат тарыхындагы айтылуу персоналарга, атактуу пайгамбар сабаларга окшоштуруп, жөөлүп, дөөрүп, эс-мас болуп, түш көрүп, реинкарнация мыйзам боюнча жандары бири-бирине оошкон аллегориялык, метафоралык модель жасап алганы, авторго мезгил менен мейкиндикчи чектебей, ошол образдарга, окуяларга байланыштуу эмне билсе, ошонун баарын романдарынын жалпы көркөм философиясына жана идеялык эстетикалык концепциясына ылайык каалагандай экчеп-калчап, эптүү колдонууга мүмкүндүк түзгөн. Андай адаттан тыш оригиналдуу каармандарынын ички жан дүйнөсүндөгү илме кайып интуицияларды, купуя психикалык кубулуштарды, ассоциацияларды, сезим туюмдарды, баянчынын өзүнүн ой толголорун, элес түшүнүктөрүн жана фантазияларын автор дүйнөлүк адабиятта иштелип чыккан аң сезим агымын, туюнтуу ыкмаларын ийгиликтүү пайдалануу аркылуу ишке ашырат. Аң сезим агымы термин түшүнүгүнүн автору америкалык философ Уильям Джеймстин ою боюнча аң сезим бул агып аткан дарыя сыяктуу. Анда ой туюмдар, баам сезимдер, элес эскерүүлөр, күтүүсүз ассоциациялар такай, бири-бирин адаштырып, чаташтырып, түш сыяктуу кыйма-чийме чатышкан абалда болот. Аларды реалдуу чөйрө менен байланыштыруу оңой олтоң иш эмес. Аң сезимдин агымы бул аны бөгөп турган тосмо жырылып кеткендей процесс.
Ал эми мындай психикалык эмоциялык абалдарды сөз менен туюнтуп берүү абдан кыйын маселе. Ошон үчүн бул процесс айрым учурларда адабий көркөм чыгармада фабула менен сюжетти дагы алмаштырып, алардын ордуна жүрө алат. Аң сезим агымы багытындагы классикалык чыгармаларда Прусттун, Вольфтун, Джойстун романдарында адамдын психикасындагы купуя кубулуштарга айрыкча көңүл бурулуп, салттуу баяндоо калыптарын бузуу, мезгилдик мейкиндик байланыштарды чак-челекей кылып чаташтыруу караандай формалдык эксперимент мүнөзүнө өтөт. Адабияттагы аң сезим агымынын негизги чыгармасы Джойстун Уллис романында адамдын ички турмуш иликтөөгө өтө эле үңүлүп үзүлүп түшүү кейипкердин мүнөзүн бүдөмүктөнтүп, психологиялык анализгө учурда караандай максатка айланганын көрүүгө болот. Аң сезим агымын сөз менен туюнтуу үчүн баяндоо, шилтеме берүү, ички монолог сыяктуу адабий формалардан тышкары автордун ошол ойдон чыгарылган персонаждардын эмоциялык психикалык абалына байланыштуу өз ой сезимдери дагы түз жана кыйыр түрдө кошо чагылдырылат. Бул адабий формада жазылган текстти толук түшүнүү эң эле оор. Ан үчүн окурман үзүл-кесил сүйлөм сөздөрдүн ортосундагы туңгуюк ой сезимдерди туюна ала тургандай вербалдык эмес инсайт абалына жетиши керек. Айтылган өзгөчөлүктөрдөн улам андай проза же поэзия искусствосунун эң бийик интеллектуалдык формаларынын бири катары эсептелет. Ушул белгилердин көбү Султан Раевдин сөз болуп жаткан романдарында да мүнөздүү. Автордун романдары аалам менен адамзаттын азыркы учурдагы абалын рухий универсал мотив моделдери аркылуу аңдап билүүгө арналган. Азыркы дүйнө жиндикана, адамдар анын айныган пациенттери сыяктуу. Адам өзү да, анын жашоосу дагы абсурдка айланып калгандай. Абсурд философиясы жана абсурд адабияты адатта адам жашоосун эч кандай маани-маңызы жана максаты жок бир маң дүйнө сыңары аңдап сыпаттайт. Адамдын жашоо турмушундагы демейки көрүнүштөр жана шарттуу эреже жоболор күлкү келтире тургандай парадоксалдуу, беймаани, курбекер бир нерселер экенин ачып көрсөтөт. Абсурд адабияты адам турмушунун психологиялык, социум, маданий, нарк дөөлөттөр, мамлекеттик идеологиялык тоталитаризм, руханий кризис, инсандын ички жана тышкы дүйнөсүнүн антологиясы сыяктуу ар кыл чөйрөлөрү менен көйгөйлөрүн козгойт. Султан Раевдин романдарында ушулар менен биргеле азыресе акыркы Топон притчасында адамзат цивилизациясынын мурунку кийинки Топондон эч кандай сабак албаган абсурддук абалы үркөрдөй социум моделдин ашмалтай тагдыр таржымалынын мисалында абсурд театрынын сахнасында фантасмагория жанрында коюлган трагикомедия сыяктуу ойнотулат. Ал аркылуу азыркы адамзатты акыр заман аламатына алып бараткан дүмөктүү аян белгилер чагылдырылат. Арине фантасмагория жанры эскерилгенден улам бул романдар реалдуу жашоо турмушка таптакыр жанашпаган жалаң жасалма окуя образдардын, ойдон чыгарылган жок элес түшүнүктөрдүн, чар учкандай чаржайыт фантазиялардын, үрөйү бузук гротеск көрүнүштөрдүн, баш аягы жок илме кайып идеялардын башаламан үймөгүнөн куралган абракадабра эмеспи дегендей эки анжы күдүк ой дагы туулбай койбойт. Арине андай эмес. Алардагы ар бир сүрөттөлгөн кырдаалдын, окуянын, образдын тарыхта жана бүгүнкү реалдуу турмушта тастыкталган бизге тааныш бейтааныш үлгү моделдери бар. Баарын терип-тепчип териштирбей, бир-эки эле мисал келтире кетели. Тарыхый түп нускалар жана алар жайында Султан Раев жазган жаңыча версиялар жөнүндө аз-нолок айтылды окшойт. Азыркы учурубузга келсек, айталы, лирге байланыштуу окуяларда анын монологун айткан актер, ал жаш кезинде ойнош болуп жүргөн, кийин автокырсыктан каза таап сөөгү таанылбай, өлүкканада бир канча күн кармалып калган атактуу актрисанын кайгылуу тагдыры бизге тааныш таржымалдай сезилет. Же өлкө башчысынын уулу карапайым ата-эненин сулуу кызын сүйүп, экөө баш кошкону жүрсө, Мажнундун коңшу мамлекеттин президенти менен куда сөк болгусу келген калың каш, кашка баш ата-энеси каш ая каршы чыгышып, Клеопатраны психканага каматып салган мисалды алалы. Мында да биздин жакындагы эле жашоо турмушубузда болгон кайсы бир жагдайлардын белгилери каңкууланып тургансыйт.
Дагы bir ayandуу деталга көңүл бурсак, бүгүнкү цивилизациянын топондогу аралчага толкундар шилеп алып келген резина аялдын кеби сыяктуу толгон токой жасалма таштандылары үйүлүп отуруп, азыр океанда чоңдугу Австралия континентиндегидей болгон акыр-чыкыр материгине айланып калганы. Менте берсе адамзат ушуга окшогон экологиялык апааттардан акыры түп орду менен жоголору жомок эмес, реалдуу чындыкка айланып баратат. Кыскасы нускасы Жанжаза жана Топон роман притчалары тууралуу талдообузду аяктай келип, сөздүн тоготер жерин жалпылап айтсак, алардын идеялык эстетикалык мазмун маңызынан жана көркөм интеллектуалдык концепциясынан адам жетер жерине жетти. Ал Кудайдын тааныбай калды, аны кусуру урат, акыр соттун сурагына аз калды. Акыр кыямат аламаты жакында башталат. Топон суу каптайт деп эскерткен эсхатологиялык резюме корутунду келип чыгат. Султан Раев жасалма адам генетика маселесинде Айтматовдун Кассандрасындагы Крыльцов филофей сызыгына таянган ошол эле учурда өзүнүн автордук концепттин башка бир өңүттө көркөм инверсияда адабий трактовка жасаган. Демек Султан Раев Чыңгыз Айтматовдун дал ошол идеясын уланткан. Султан Раевдин Топон китебине Аты Уйкаш романына кошо автордун Кашаба аттуу повести дагы киргизилген. Повест Чыңгыз Айтматовго арналганы белгиленген. Кезинде Чыңгыз Айтматов да өзөк сюжетин Сангиден угуп жазган Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасын ага арнаганын эске алсак, Султан Раевдагы Кашабада адабий көркөм модель катары Чыңгыз Айтматов жазган Акбара менен Ташчайнардын тарых таржымалына таянганын көрүүгө болот. Повестте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романындагы Жабарс Илбирсте картайган чагында жаш ургачы Жаншерге чанып, башка өзүнө тең туш дөбөттү ээрчип кеткен кайгылуу эпизодду кайталаган кейиштүү сцена дагы бар. Кашаба повестинде дагы эрли катын эки бөрүнүн ибарат хикаясы баяндалат. Эркегинин аты Чоңтаман, а ургачысынын ысымы Ок жетпес. Булардын ата жотосу бүт бойдон киши колду болуп өлүшкөн. Тотемдик көз караш боюнча бөрү урусунун ата бабалары түпкү тегинде карышкыр менен уялаш тууган экенин түшүнүшкөн үчүн аны адатта Кашаба деп тергеп келишкен. Генеалогиялык аңызда киши баласын канчы карышкыр эмизип бакса, азыркы жашоодо бөрүнүн жетип өлтүргөн бөрү урусунун адамдары өлтүрүп, бирөөсү кулагына Кашаба деп жазылган бир катагы басырып алган болот. Ал адам жаш баласын жара басып, анысы такыр айыкпай койгондо, карылардын акыл кеңеши боюнча аны бөлтүрүк менен бир желинден сүт ичирип, моюндаш жаткырып айыктырат. Бул жерде албетте түпкү бөрү эне эзелде бир эмчектен сүт ичкен өз урук тукумун колдоду деген ишарат идея жатат. Бөрү баласы ит болбойт, андан көрө өз тукумунун табигый мыйзам менен жашасын деп кийин Кашабаны кое беришет. Ал өзүнчө үйүр баштап бөрүнүн сырттан айланат. Эр жетип аңгыча айланган эмчектеш моюндашы бир курдай оор кышта ал баштаган үйүргө кезгелип, сөгү сөпөт болордо аны Кашаба кандаш карышкырлары менен кармашып атып аман алып калат. Кашаба жети бөлтүрүктөн тирүү калган бирөөсү, жетинин бири кыдыр болуп, калган 6 карышкырды качырат. Мындан 7 санынын сакралдык мааниси Кашабада да колдонулганы байкалат. Касиеттүү Кашабанын ушундай адамгерчилигине бөрү уругунун эмчектеш урпактары кантип жооп беришет? Алара дегенде карыган Кашабанын көз алдында анын сүйүктүү көк көз жаш канчыгы өзүнүн теңи менен лаззат кумар кучагында ээришип чакышып турган учурунда экөөнү бирдей какчыкыйга атып өлтүрүшөт. Анан картан Кашабанын жаш чактагы көк көз сүйгөнүнүн терисин тескери сыйрып бөктөрүп кетишет. Ит кушка жем болбосун деп Кашаба көк көз көрөр көзүнүн кызыл эт сөгүн жоонуна артып келип, агыны катуу сууга таштайт. Суроо туулат. Эмне үчүн жаш канчыктын көзү көк? Эмне үчүн автор ага айрыкча маани берүүдө? Көк түс абалкынын мифологиялык аң сезиминде түбөлүктүү асман менен ассоциация түзүп, аркы маанисинде түпкүлүктүү көкө теңирди түшүндүрөт. Асман айталы моңгол түрк тилдеринде адатта көк деп аталат. Анын үстүнө архаикалык аң сезим алмустактан эле жер менен көктү өз ара оппозицияда аңдап, жер бетиндеги жашоонун опосуз агымына арбактуу обонун ажайып касиеттин каршы коюп келгени белгилүү. Ошо себептүү тиги жаш канчыктын көк көз болуп атышы бул анын тегин жаныбар эмес, теңир жалгаган
төтөң көй кашка айбанат экенин астыртаанган кулап турган жышааналуу эн тамга сыяктуу сезилет. Башкача айтканда көк көз канчык абалда аңыз миф боюнча бөрү уруусуна негиз салган карышкыр эненин өзү көзү сыяктуу көрүнөт. Демек, бөрү уруусунун бүгүнкү урпактары чын-чынына келгенде көк көз канчыкка ок атуу аркылуу эзелдеги өз энесин өлтүргөн болуп чыгышат. Ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун Ак барасы дагы Кыямат романында жөн гана бир катардагы канчык карышкыр кыязында эмес, бүтүндөй бир калайык журттун түпкү көк көз тотеми сыңарында сыпатталганы эске түшөт. Кашаба чыгармасындагы карышкыр үйрү жөнүндө баяндын уңгусунда дагы ушундай уюткулуу маани маңыз бар. Жан жаза жана топон романдарынын идеялык, эстетикалык мазмун маңызы жана көркөм философиясы көп жагынан Эрос Танатос көйгөйүнө көгөндөлгөнүн биз жогоруда көрдүк. Бул тема Кашаба повестинде дагы орчундуу орунда. Ошон үчүн повесттин бир кекеш кейипкери дүйнө эки учурда токтоп турат. Оокат жеп атканда анан секс учурунда деп атпайбы? Бул арине бекеринен айтылган бейчеки сөз эмес. Маселенин төркүнү кыйла тереңде. Ушуга байланыштуу эскерте кетчү бир учур Зигмунд Фрейд өзүнүн айтылуу психикалык аналитика окуусунда жандуунун баарын жашоого умтултуп, урук тукумун улантып турган ышкы кумар инстинкттин эзелки грек дүйнөсүнүн сүйүү кудайы Эростун, ал эми ага карама каршы кара күчтүү өлүм кудайы Танатостун ысмы менен атап, ар кандай жаныбардын жашоо турмушу мына ушул эки күчтүн күрөшүнөн турарын тастыктаганы белгилүү. Атургай ал өз концепциясын ар кандай өмүрдүн максаты өлүм деп кыска нуска жумгактаган жайы да бар. Дээринде Эростун да Танатостун дагы түпкү табияты сексуалдуулук ышкы сезимине барып такалат. Өмүр менен өлүмдүн, башкача айтканда Эрос менен Танатостун эрегишкен эрөөл жолунда жолугуучу эң оор сыноо бул адатта сүйүү үч бурчтугу деп аталуучу көйгөй. Бул нерсе Танатостун негизги куралы. Ошондуктан ал көп учурда өлүм үч бурчтугу деп дагы аталат. Кашаба баянында башкы үч карышкыр тең дал ушул сүйүү үч бурчтугунан улам курман болушат. Кашабаны көрөр көз көк көз ойношунан кызганып, адегенде жетип өлтүргүн өлтүрүп, андан соң өзү да сууга бой таштап, ок жетпес канчыгы о дүйнөгө узайт. Көрөр көздү жаш төбөтү менен Эростун сексуалдык туу чокусунда жыргап турган жеринен бөрү уругунун аңчылары атып өлтүрүшөт. Акырында жан шерик канчык жарынан, жетип өлтүргүнөн, көрөр көз жаш ургачысынан айрылып, жашоодон аша кечип калган Кашаба да каза тапкан жакындары сыяктуу өзүн сууга таштап, өмүр менен кош айтышканы бараткан жеринен баягы бала кезинде коюндаш моюндаш өсүп, ажалдан аны бир эмес эки ирет өзү сактап калган адамдын аткан огунан мертинет. Кулагындагы быркасынан улам аны аңчы да тааныйт. Ошондо кайран Кашабаң нуру өчүп бараткан кареги менен тигиле карап, мен бөрү эмес, сен бөрү экенсиң адам деген көз карашта жардан ылдый сууга боюн урат. Үлкөн үч бөрүнүн тең сууга бой урушу байыркы грек мифологиясындагы Стикс дайрасын эске салат. Мифте ал дайра аркылуу кайыкчы Хараон өлгөндөрдүн жанын аркы дүйнөгө ташыйт эмеспи? Ал эми Султан Раевдин повестинде болсо бөрүлөр бейишке ушул суу менен барары айтылат. Анткени алар өз табигый мыйзам менен татыктуу өмүр сүрүштү. Табигый мыйзам чегинен да чыгып, мыкаачылыктын мыкчыгерлерине айланышкан адам пенделерине караганда повестте карышкыр ал да канча гумандуудай сүрөттөлөт. Боз үйдө секс кумарына батып балкып жатышкан ойноштор менен күнөөсүз наристе балага ал тийбейт. Ошо кишилерге окшоп өзү да жаш канчык менен сүйүү балын татканын, өзүнүн да адамдын жаш баласындай бөлтүрүктөрү болгонун эстеп, боор оруп, аларды кадыресе аяп коет. Праксиология менен этологияны баштоочулардын бири француз социологу Альфред Эспинас мындан 100 жыл ашуун илгери жаныбарлардын социалдык жашоо турмушу аттуу эмгегинде жаныбарлар жамааты дегенибиз эмне деп собол таштап, анан ага кайра өзү бул суроонун муну менен байланыштуу болгону адамдар жамааты дегенибиз эмне деген суроонун тарых таржымалынан башка тарых таржымалы жок деп жооп берген эле. Акыйкатта да адамзатынын бул жер үстүндөгү жашоонун ашкан бир ажайып үлгүсү катары жаралып калышынын өзү эле эсепсиз жаныбар формаларынын эволюциялык өсүп өрчүшүнүн өктөм натыйжасы.
Ошон үчүн биологиялык жагынан алганда адам менен жаныбар органикалык жаратылыштын чындыгында да бир боор перзенти. Ал эми социологиялык аспекттен саресип салып көргөндө деле адамдын абалдан берки жашоосун жаныбарсыз элестетүү эч мүмкүн эмес. Жашоо үчүн жан өргөн машакаттуу турмушунда жаныбар адамга ар убак азык да, кийим да, унаа да, убайым мүшкүлүн бөлүшкөн жан шерик да болуп келген. А бирок жаныбарды жалаң гана жей турган эт же кыңк этпей кызмат кылуучу карандай кара күч катары эсептеш таптакыр туура эмес. Ошону менен бир катарда зилинде ал деле адам баласы сыяктуу жакшы мамилеге жанын аябай жароокер жооп берген, ташбоор зомбулуктан тамыры сыздап азап тарткан табигаттын бир тирүү макулугу. Айтса айтпаса, бул акыйкаттын буруу терүүсүз чындыгын адабият менен искусствонун абалкы мифологиядан азыркы күнгө чейинки өнүгүү жолунда жаралган жаныбар турмушу туурасындагы албан түркүн кызыктуу көркөм баяндардын көп кылымдык тарыхы талашсыз тастыктайт. Султан Раевдин Кашаба повести дагы ошондой анималисттик притча чыгармалардын катарына кирет. Анна Каренинаны аңдап түшүндүрүүгө аракет жасаган адабиятчы сынчылардын дарегине улуу жазуучу Лев Толстой: «Эгер мен аны ошончолук эле чечмелеп түшүндүргүм келсе, анда ошол романдын өзүн кайра жазып чыкмакмын» деп айткандай, биз да Султан Раевдин соңку жаңы чыгармаларын зерттеп талдаган ушул узун сабак чечмебизди Чыңгыз Айтматовдун «Бул өтө терең философиялуу чыгарма, өтө күчтүү, өтө эмоционалдуу, окурман мындай мүнөздөгү чыгарманы кабыл алууга даяр болушу керек» деген акыл сөзү менен аяктамакчыбыз. Калык Ибраимов, философия илимдеринин кандидаты, СССР жана Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты.